Жогорку кеңештин депутаттары Акылбек Жапаров, Бактыбек Турузбеков жана Үмбетали Кыдыралиев баш мыйзамды өзгөртүш үчүн референдум дайындоонун жол жобосун жөнөкөйлөтүү боюнча мыйзам долбоорун сунуш кылды. Анда бардык фракциялардын жана тармактык комитеттердин оң корутундулары болгон учурда Жогорку кеңеш мыйзам долбоорун бир эле мезгилде экинчи, үчүнчү окууда же 3 окууда кабыл алууга укуктуу болот. Мыйзам долбоорунун негиздемесинде бул мыйзам долбоору Конституциянын жоболорунан келип чыккандыгын жана дээрлик өзгөрбөй турганын эске алуу менен коомдук талкуу жол жобосун жүргүзүү зарылдыгы жок деп жазылат. 2021 жылдын 10 январында болуп өткөн референдумга байланыштуу эл президенттик башкаруу формасынын пайдасына тандоо жасады. Түзүлгөн саясий кырдаалды создуктурууга жол бербөө зарыл. Бул максатка жетүүнүн алкагында мыйзам ченемдерин Конституцияга ылайык келтирүү, ошондой эле мурда өткөрүлгөн референдум менен Конституцияга өзгөртүүнү талап кылган маселе кабыл алынган учурда Конституция боюнча референдумду дайындоо жөнүндө мыйзам ченемдерин Конституцияга ылайык келтирүүнүн алкагында мыйзам долбоорлорун кабыл алуу жол жоболорун жөнөкөйлөштүрүү сунушталат. Бирок бул демилгеге бир катар юристтердин тобу каршы пикирлерин билдирип чыкты. Бул мыйзамды одоно бузгандык деген пикирин юрист Таттүүбү Эргешбаева айтат. Экинчи жолу дагы конституциялык референдум болуш керек. Эмне дегенде бүгүнкү күндө иштеп жаткан Конституциянын 114 беренеси боюнча өзгөрүүлөр бир гана 1-2-9 бөлүмүнө киргизе албайт. Эгерде киргизсе, анда бул конституциялык референдумга чыгыш керек. Жогорку кеңештин депутаттары өз добушу менен конституцияны тастыктоого мүмкүнчүлүгү, укугу дагы жок. Ал эми Кыргызстанда 6 ай аралыгында дагы бир референдум өтө тургандыгын Садыр Жапаров президенттик шайлоодон кийинки маалымат жыйын учурунда билдирген эле. 10 январда эл көпчүлүк добуш менен президенттик башкаруу формасын тандап алды. Эми өлкөдөгү башкаруу формасы июнь айына чейин аяктайт деп билдирген.